Амансыздарбы, Ару таң берүүсүнүн көрөрмандары, кутман таңыңыздар менен. Сиздер менен бүгүн биз шпинат чөбүнөн жасалчу рулетибизди жасайбыз. Бизге керектелүүчү азыктарыбыз бул жерде даяр. Шпинат чөбүбүз, 4 жумуртка, тоок эти жана ошондой эле ун, татымына жараша туз. Анда эмесе рулетибизди баштадык. Эң алгач биз шпинатыбызды туурап алабыз. Туурап алынган шпинатыбызды мынау ручной чопердин жардамында майдалап алабыз. Шпинатыбызды кесип салып алгандан кийин жумуртканын агын менен сарысын бөлүп алабыз. Агын өзүнчө, ал эми сарысын шпинатыбыздын үстүнө кошуп жиберебиз. Шпинатыбызды атайын чашкага куябыз. Чашкага куйгандан кийин 3 кашык ун салабыз. Абдан жакшы аралаштырып алабыз. Аралаштырып алган соң жумуртканын агын блендердин жардамында көтөрүп алабыз. Мына ушундай көтөрүп алган соң үстүнө куябыз. Аралашмабыз даяр болду. Эми бул аралашмабызды духовкага, кызып турган духовканын 250-200 градуста 20-25 мүнөттө бышырып алабыз. Листине атайын пергаментный бумаганы салууну унутпаңыздар. Биздин рулетибиз бышып даяр болду. Эми пергамент бумагадан чыгарып алган соң рулетибизге творожный сыр 200 грамм сүртөбүз. Эми рулетибизди ороп алабыз. Рулет даяр болгон соң муздаткычта 1,5 саат сактасаңыздар, кесүүлүүсү жакшы болот. Шпинаттан жасалган рулетибиз даяр болду. Таамы дагы өтө жакшы. Үй шартында жасап, жакшылык күндөргө, конокторго койсоңуздар, дасторконуңуздардын көркүн ачат. Тамагыңыздар таамдуу болсун.